Assalamu алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен Бишкек шаарындабыз. Бүгүн ушул эки прораб деген магазинге биз кайчы алганы келдик. Ал ичкириге кирип тыңдап көрөбүз, кандай кайчылары бар. Кайчы жөнүндө буюрса, сиздерге бир аз болсо дагы маалымат берип кетейин. Бир канча кайчылардын түрлөрү турат. Татал жана Полосат жана башка фирмалардын баардыгыныкы бар. Ичке, жон, кайчылардын бир канча түрлөрү турат. 571 сом дейт мына Полисатта. Мына ушул кайчылар дагы жакшы. Темирдин суусу мичке, ичке бутактарды жакшы кесе алат. Курчутканга дагы оңой. Мына кайчыны көрүп турасыздар. Полисаттын аралуу жагы тайбайт, мына жерде арасы бар мынакей. Бул 459 сом. Андан кийин мынакей кайчыларды көрүңүздөр. 394 сом. Темир күчтөндүрүлгөн, кошумча берилген. 319 сом. Мына кайчылар. Мына ножница. Изгородтордо кыркканга мына кайчыны көрүңүздөр, 641 сом. Бул 686 сомдун жанындагы тотал. Мынакей ара. Араны көрүңүздөр. Тез кыркканга оңой. Көзөнөктөр алыс мынакей. Бакты жаралабай жакшы кырка турган кайчы. Кимиси жакшы экен ушунун? Кайчынын экөө тең жакшы экен, ачылган ооздор чоң ачылат. Булар болгон үчүн гана кармап турат азыр. Анан мен бул кайчылар иштетип көргөм. Мен эмнесинен тандачымын? Кайчыны мына митип туруп түртүп көрөм. Эгерде бул кармаганы материалы бекем катуу болсо, демек бутакты мындай кымчыбай жакшы таза кыркат экен. Мына бул аябай жакшы кайчы экен, мына мага азыр ушул жакты. Жакшы иштете турган кайчы экен. Жакшы кызмат берет. Мына бул жерден бошотулат. Эгерде бул учтар кокус сынып кетсе, анда алмаштыра турган запастары бар. Алмаштырып кайра иштете бересиң. Аябай жакшы кайчы. Бул не деген кайчы болду? Полисат деген фирманыкы. 394 сом дейт. Кандай экен бул кайчы? Начар экен. Жакшыбы иштеген? Бул фирманы билесиздер. Бул фирманын бардык буюмдары аябай жакшы. Ошондой эле кайчысы мына көрүнүп турат. Ушунчалык жакшы жасалган. Аябай жумшак. Баасы кымбатыраак, но ошого жараша аябай жакшы кайчы экен. Быйыл ушул кайчыны алып проба кылып көрсөмбү деп атам азыр. Темири да жакшы турбайбы? Темири аябай жакшы экен. Бул двойной защитасы да бар экен. Бул демек дат баспайт. Дат болбойт. Бакты кыркканда кокусу жууп, тазалабай, майлабай коюп койсоң деле эч нерсе болбойт. Заңдабайт ооба. Материалы мына ичке аябай ичке. Демек бутакты жарбай жакшы кыркат да. Мына кичине кайчылар лизинг кылганга ылайыктуу кайчылар. Текшерип көрүп атабыз, кандай ачылат, оозу кандай ачылат. Зазор жок, металл катуу. Зазор жок. Металл катуу. Чоң кайчылар каягында экен? Чоң кайчылар менимче өткөнкү базарда көп турган, сатылып кетиптир. Мына эле кайчылар бар экен азыр. Баасы 774 сом дейт.
Мына көрдүңүздөр ара түрүндө экен. Изгород кыркканга. Дагы бир жакшы нерсе мына сетка турат. Медный купоросту, акиташты сүзө турган болсоңуздар, мынакей. Темири менен. Аппараттын оозуна мынакей кийип коет экен, мынакей. Темирин. Анан сүзүп алса болот экен. Пружинасы кандай? Жакшы пружинасы. Эң жаман жери кээде пружинасы качып кетет. Батпай каласың. Ооба. Ал эми металл, кадимкидей металл, буну жакшы курчутуп кайра колдоно берсе боло турган. Зазор жок ич бар, но андай көп деле эмес. Материал ичке жакшы кайчалар. Кыркып атканда этият кылыш керек да, ушуну кайырбаш керек да, кармап алып. Ооба. Чоң кайчылар жок окшойт бу жерде. Мына грабелдер, тешелер, тырмоочтар. Бир катар балаларын көрсөтөт кеткен сиздерге. Балдар үчүн аябай сонун экен. Чоң багбан болом деген жаш балдар үчүн сонун экен бу жагы. Бакка дары чачуучу аппараттар. Бензин менен жүрөт. Бензиндин мынакей 5 литрдей бензин багы бар экен. Өзү 20 литр. Баасы мында 8404 сом. Бул баягы жоон чача турган эмес. Мына баг үчүн мына мотор турат. Көрүп турасыздар. Баасы 9392 сом. Мындай ручкасы бар мына. Напор 10 метрге чейин жетип кире алат биктикке. Мына палисадтын баягы гумус кыла турган пленкасы менен мынакей. Астында камыттар, соединители, крайниктер. Мына 3 штук. Балаларын кошуп көрсөтө кетейин. Эки прораптын ичинде ушул жерде сатылып аткан товарлар. Чачкычтар. Сиздер менен кеңири тааныштырганга убакыт азыраак, ошон үчүн бир катар эле тартып өтүп кетип атамын. Узунураак тартпапсың, баасын айтпапсың дегендер үчүн ушул жерге келип балаларын кеңири айланып кечке чейин көрсөңүздөр болот. Кечке чейин тааныштырганга бизде азыр убакыт дагы жетишпейт экен. Көрүңүздөр мына суу сепкичтер. Суу чачкыч деп койсок да, бул түрлөрү бар. Бактын арасына коюп коесуз, чача берет. Мына гүлдөп турган дагы суу чачкыч бар экен. Шлангка улап коесуз, напор болсо чача берет. Мына пистолеттер. Мына соединительдер. Мына спринклер турат бул жерде. Баалары 466 сомдон экен. Бул 207 сом.
Бұл жағы болса шлангтарға мына. Шлангтың арқандай түрлері, арқандай жібічке, жіптүү, пластмасса, бір қанша түрлері бар екен мына. Бағалары ушул жерден көріп алыңыздар. Қолмен айдаған тракторлар жер қаза тұрған. Қанша аттың күші екен? Отызат күші. 30 болуш керек бұлар. Кішікей да бұлар. Бұл 10-ға чейін болуш керек. Білбей еткеніміз қанша күшіге. Мұна ал болса 7 аттың күші. 42.509 дейді. Сомыған. Күләтсіз кеткен, не болады? Түктерді көгі. Мұна ротор. Бак 5 литр. Алдында колесосы бар екен. Фрезалар. Мына туғандар.